Биз азыркы учурда ошол чет элдик адистердин кеңешине ылайык дайыма диета кармоонун жолдорун айтып келебиз. А бирок өзүбүздүн кыргыз элинин философиясына, өткөн жашоосуна токтоло турган болсок, организмди чыңдоодо, жаңы кайра калыптануусуна бир өөлгө түзүүдө, ден соолукка кам көрүүдө, ушул ашыкча салмактан арылууда атайын бир өздөрүнүн иштеп чыккан элдик ыкмасы болгон. Ал албетте көк суу же болбосо кымыран деп аталат. Эзелтен ата бабаларыбыз көп ооруларды ушул көк суу менен, кымыран менен дарылап келген экен. Ортодогу бир аралыкта бул ыкма көбүрөөк колдонулбай, эл ичинде саналуу гана адамдар колдонуп келишкен дейт. Бүгүнкү күндө ушул эзелки ыкманы колдонуп, эл ичинде ден соолугуна кам көрүп жаткандар дагы бар. Ооба. Маселен, Тайтебиш Шеркүү Чыңдоо Федерациясынын президенти Кубанычбек Тезекбаев агайыбыз мына ушул ыкманы колдонуп келе жатат. 3 жылдан бери. Саламатсызбы агай? Урматтаңыз менен. Студиябызга кош келиңиз. Мына таң эрте элибиздин ден соолугуна кам көрөлү деп атабыз. Ооба. Бысымылда дегенде эле кымыранды жасоодан баштабайлы. Кымырандан баштайлы. Кымыранды мына борки ысык суу. Ушуга бир кашык дагы бир кош койсок болот, 2 кашык сүт аралаштырып. Анан кийин ушуну чалыптырып, ушуга тилек кылабыз. 40 күн кымыран кармагыма, ушу менин ден соолугумду чыңдоого, ушу ден соолукту ашказанда, өттө, боордо таштардын талкаланып, ушу ден соолугум чың болсун деп, анан кийин ичип, кичинекей деминтип ичип коебуз да. Урта ичиш керек, Азастан ичиш керек. Азастан уртап, ошо ашказанга бүт ошо канчалык жакшынакай тилек кылып, жакшы тилек айтып, ниет кылып иче берсек, ошончолук адамдын ден соолугуна пайдасы бар да. Себеби суу бардык жакшы маалыматтардын баарын жазат да. Анан эң башкысы биздин ашказан, боор, өт, мына иче карын таза болсо, ден соолугуң да таза болот да. Мен мындан 3 жыл мурда 100 килограммга чейин семирип кеткен да, мурун кармаган эмес. Анан ошо кезде биз бала кезде айылда чоңойдук да. Анан ошол апаларыбыз кымыран деп кымыран иччи. Ошол жаз мезгилинде жанакы Нурус майрамынан кийин бүт жаныбарлардын баары туй баштайт да, төлдөйт. Төлдөгөндөн кийин ошондо биздин аталар ушу малды дагы убал болот, баласын багып атат деп анан кийин сойгон эмес бересин дагы. Анан кийин ошол жазында бүт чөптүн баары чаба баштайт да. Чөп чабат, бүт ошону жаныбарлардын баары жейт, ошонун баары сүт көтөт. Ошол мезгил бүт адамзатты дарылаган. Ошондо ошол мезгил, бирок ошол 21 июнда эң узун күн болот. Ошондон кийин жай чилдеси башталат. Анан кийин чөп өсүп кеткенден кийин чөптүн ката баштайт, сүтү башкача болуп калат да. Ошону биздин кыргыз ата-бабалардын баары табият менен журулушуп жашаган. Ошону билген. Май айынын 12-синен баштап, июнь айынын 21-ине чейин кымыран кармоо созулат. Азыркы учурда агаларыбыз кымыран. Анан дагы бир нерсени даамдап көрбөйлү агай? Кайнак суу, бул жаңы кайнаган сууга салыш керекпи? Болот. Жылымык куйса да болот. Айран да куйса болот бугачы. Өлчөмү көз болжол менен болуш керекпи же болбосо кандай болуш керек? Мына 2 кашык көз болсо жетет, жетет. Сүттөн башка дагы эмне кошсо? Сүттөн башка кымыран деп кымызды өзүн ичет да. Кымызды ичет, самал ичет. Андан тышкары ушул уйгумуз жасашкан биздин аталар. Уйгумузга мээр чөп деген болот, мээр чөп тамыр. Ошону кошуп туруп, уйгумуз кылып ачтып, анан ошо уйгумузда да ичкен. Муну эрте менен ичип атканда эле тилек кылып ушу менен ичет. Тилек кылып ичет да кымыранды. Андан кийин таң эрте. Андан кийин уже кымызды иче берсе болот, уйгумузду ичсе болот, айран ичсе болот. Анын ичинде жанакындай нан, эт аралаштырбайт да. Ошо менен саат эрте менен 3 сааттан же 2 сааттан аралыгын ушундай кылып иче берсе болот. Ушул 250 грамм сыяктуу кылып. Анан кийин сууга сүт кошкондогу дагы кымыранды кармооңдун башаты ушул болсун. Быйылкыга жетишпей калдык. Ооба. Ысымылда деп жакшы тилек айтып. Жакшы тилек айтыш керек. Ооба. Жүрүңүз агай. Бул жакка өтөлү. Бул жөнүндө дагы кененирээк биз сөз кылышыбыз керек. Анткени мына ушул эл ичинде кымыран кармап ден соолугуна кам көрүп аткандар бар дедик. 2 жылдан бери ушул кымыран кармап келаткан коомдук ишмер Бузулурман Сулайманов агайыбыз дагы бизде мыйзамда. Бар болуңуз агай. Кутман таңыңыз менен кош келипсиз. Арманыңыздар улуу элдин
уулдары, кыздары, улуу Айкөл Манастын урпактары бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Мына ушул кымыран кармоодогу сиздин сезген, сизге сезилген бир касиет жөнүндө айтып бериңиз. Таасирлер жөнүндө. Ооба, таасирлер жөнүндө. Ооба, мен мурда китептен окучум ушу кымыран жөнүндө биздин ата бабалар ушинтип алдын ала оорудан сактаныш үчүн өздөрүн тазалап, ушундай бир чоң кереметтер жаратып келген экен. Кийин былтырдан баштап Кубаныч менен жолдош болуп таанышып, бир чоң коомдук иштерге катышып, иш чаралардын арасына аралашып жүрүп, анан ушул маселе көтөрүлүп калып, кел бузурман ушул кымыранды элге жайылталы, ата бабалардан келаткан керемет экен, алдын ала оорудан сакталат экенбиз, тазаланат экенбиз, ден соолукка кам көрөт экенбиз деп мага сунуш көрсөткөндөн мен туура кабыл алып, ошону былтырдан баштап кармай баштадым. Келип аны өзүм жубайым, келинчегим айтсам, ада туура көрүп, ада кармай баштады. Ал өзү мугалим болуп эшет, азыркы учурда Бишкек шаарында номер 10 мектепте Гүлнара Пинаразара деген. Алда туура кабыл, анан үйүбүздө экөөбүз ушул кымыранды кармай баштадык. Былтырдан баштап. Ден соолуктанда көйгөй бар беле же жөн эле ушул? Жок, ден соолукта көйгөй деле жок болчу, болгону мага жакканым бул денедеги ашыкпас салмакты түшүрүү, ички органдарды тазалоо, анан өзүңдү ушундай жакшы маанайда алып жүрүү. Ушул жагы аябай жакты дагы, анан ошону өзүбүздөн баягы бирөөгө айтсаң ишенбейт да. Анан өзүбүздөн көрөлү деп, өзүбүз ушуну өзүбүздөн тажрыйба жасап көрүп, былтыр толук кармадык, 40 күн кармаганда ушундай 4,5 килограмм салмак менен түштү былтыр. Анча-мынча шалдырап, баягы кыйналып жүргөн убактардын баардыгы кетти, кадимкидей көңүлүм көтөрүлүп, кандай орусча айтканда позитивде жүрүп калдым. Анан быйыл да мына кармап атабыз, Кудай буйруса 12 майдан бери жубайым да кармап атат үйдө. Ушундай таасири аябай чоң болуп атат. Мен ушул ата бабалардан келаткан ушу кымыран суусун тазалануу, ушу биздин кыргыз журтума, элиме чакыруу таштагым келет да. Кармайлы деп. Кармайлы, бул улуттук аталардан келаткан мурас катары ушуну кабыл алалы, элге жайылталы. Анан мунун орозодон айырмасын айтып коеюнчу айткандай. Орозо менен бул кымырандын айырмасы мындай экен да. Орозодо эрте менен таңкы 5-те туруп алып эле оозду жаап, кечки саат 6-га чейин оозду жаап жүрүп атпайбы? Эч кандай суу да ичпейт, эч нерсе ичпейт. Ушунчалык чектеп койгондо, анан организм, кээ бирлеринин организми көтөрө алат, кээ бирлерин көтөрө албайт. Оору сыркоолор болсо кыйналып калат. А бизде болсо ата бабалар ушундай касиет, кереметтерди алдын ала билген экен дагы, ички органдар кыйналбаш үчүн ар бир 3 саатта ушу 200 грамм ысык кайнаган сууга 2 кашык чоң кашык айран же сүт кошуп же кымыздан самалдан кошуп туруп анан ичип келишкен экен. Ошондо биздин организмибизди негизи 80% аш суудан турабыз да. Ошону муктаж кылбай, биздин ата бабалар ошону ар бир 3 саатта берип турган экен организмге. Жакшы. Жакшы. Ооба, Кубанычбек ага ошол кымыран ичип атканда көп иш кылбаш керек, же болбосо тердеп, ошол жатыш керек дейт да. Ушундай да маалымат бар экен да. Ал көк суу деп коет да. Мисалы көк суу ичип атканда, ал бөлөк. Ал бөлөк. Ал бөлөк. Ал жанагы ооруп калган рак болуп ооруп калат да кээ бир адамдар, жаман оору мененчи. Мына ошондо көк сууга отурган 40 күн. Анда тамакты ичкен эмес. Тамак ичпей эле ошо көк суу ичип эле жалаң суу менен отурган. Анда кымыз да ичкен эмес. Кымыз, айран, жанакындай уй кымыз дегендерди ичпейт ал. Ошо көк суу деп эле жалаң эле көк сууга отурушат да. Мунун кымырандын бир эмеси жакшы жери. Андан кийин эртең менен ошо ашказанды неме кылыш үчүн жанакындай бир 2 кашык сууга, жакшы булактын суусуна жанакындай эме кылып, бата кылып, тилек кылып, мен ушу кымыранды кармап атам, жаратканым ушу Теңирим деп. Элдин баары мурун Теңирим дечи. Азыр болсо башкача айтып калышты да. Ошо Теңирим мына 40 күн мага ушундай күч кубат бер. Мен ушу ден соолугумду тазалануу деп туруп анан жанагы кымыранды ичип, андан кийин анан кымыз ичкен, уй кымыз ичкен, айран ичкен, ушундай кылып ошол кечки саат ошо менен жүргөн, жумушун иштей берген. Дыйкандар дыйканчылык кылган, малчылар малын кайтарган, жанакындай челектерге алып ошо кымыздын куюп алып, анан тоого чыгып эле кадимкидей иштешкен. Кечинде тамак аш жей берсе. Кечинде тамак ашты жеген. Мурун биздин аталар ошол күнгө даярдашканда
даярдап 30 секунда убактыбыз калыптыр. уже даярдашкан. Этте кадимкидей жанакы арча менен эме кылып туруп иштеп туруп анан ошонун тамагын Кадимкидей тамактанган. тамактан 9га чейин. 9га чейин. Эң сонун мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, кымыран кармоонун жол жобосу ден-соолукка тийгизген пайдасы жана анын таасирлери жөнүндө биздин меймандарыбыз сиздерге кененирээк айтып берди. Ыраазычылык билдирели, элибизге бекем чың ден соолук каалайбыз жана көрсөтүүбүз дагы соңку мүнөттөрүнө келип жетти. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.